Илим жана зикир. Илим 35. Хасан рахматуллаху алейхи айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адамдар: бир алым парз намазды гана окуйт, бирок адамдарга илим үйрөтөт. А экинчиси күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган ибадатчыл киши. Бани Исраил коомунан болгон ушул эки кишинин кимиси артык деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам парз намазды окуп, анан адамдарга илим үйрөткөн алым менен күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган жөнөкөй кишинин айырмачылыгы мени менен силердин эң төмөнкү кишиңердин айырмачылыгындай деп жооп берди. Хасан рахматуллаху алейхи айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адамдар: бир алым парз намазды гана окуйт, бирок адамдарга илим үйрөтөт. А экинчиси күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган ибадатчыл киши. Бани Исраил коомунан болгон ушул эки кишинин кимиси артык деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам парз намазды окуп, анан адамдарга илим үйрөткөн алым менен күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган жөнөкөй кишинин айырмачылыгы мени менен силердин эң төмөнкү кишиңердин айырмачылыгындай деп жооп берди. Хасан рахматуллаху алейхи айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адамдар: бир алым парз намазды гана окуйт, бирок адамдарга илим үйрөтөт. А экинчиси күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган ибадатчыл киши. Бани Исраил коомунан болгон ушул эки кишинин кимиси артык деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам парз намазды окуп, анан адамдарга илим үйрөткөн алым менен күндүзү орозо тутуп, түндөсү намаз окуган жөнөкөй кишинин айырмачылыгы мени менен силердин эң төмөнкү кишиңердин айырмачылыгындай деп жооп берди. Дарими.